Илгери жер жүзүн топон суу каптаганда Нук пайгамбар жан жаныбарлардын тукуму үзүлбөсүн деп ар уруу жаныбарлардан бир эркек, бир ургаачы кылып кемеге салып жиберген экен. Күндөрдүн биринде кемеде тешик пайда болуп, суу кемеге кире баштайт. Көрсө аны чычкан тешиптир. Нук пайгамбардын айласы кетип, ким бул тешиктен суу өткөрбөй жаап тура алат деп жар чакырат. Мен суу киргизбей кармап турам деп жылаан чыгат. Ошол убадасына бек болуп, топон суу бүткөнчө наар албай, бир тамчы сууну кемеге киргизбей тосуп турат. Алар акыры кургакка чыгышат. Нук пайгамбар жылаандын эмгегине ыраазы болуп чакыртат. Жылаан, сага ыраазымын. Эмгегиңе кандай акы аласың деп сурайт. Дүйнөдө эмне таттуу болсо, ошону алам, дейт жылаан. Эмесе, ар бир жаныбардын жемиштин даамын татып, кимдики таттуу экендигин билип кел, деген Нук пайгамбар макул болот да чиркейди жумшайт. Чиркей бүт ааламды кыдырып, жан жаныбарлардын, өсүмдүктөрдүн даамын татып, кайра келе жатканда, анын алдынан чабылекей тосуп, чиркейим, эмненин даамы таттуу экен, деп сурайт. Баарынан адамдын каны таттуу экен, дейт чиркей. Тилиң кандай болуп калыптыр? Таттуу даамга кандай болгонун көрөйүнчү, тилиңди бери сунсаң, дейт чабылекей. Чиркей тилин суна бергенде, анын тилин сууруп алып, чиркей экөө Нук пайгамбарга чогуу учуп барат. Кана чиркейим, эмненин даамы таттуу экен, деп Нук пайгамбар чиркейден сураганда, ал кыңк этип эч нерсе айта албай коет. Баканын каны таттуу экен деп жатат, деп чабылекей жооп берет. Чабылекейдин сөзүнө ачуусу келген жылаан куйругу менен бир чапканда, чабылекей учуп кетип, куйругу экиге бөлүнүп, ошондон улам эки ача болуп калыптыр. Нук пайгамбар чабылекейдин сөзүнө ишенип, баканы жылаанга буйруп коюптур. Ошондон улам жылаан бака соруп калат. Эгерде чабылекей болбогондо, жылаан адамдын канын соруп калмак экен. Жылаан менен чабылекейдин өч болуп, адам менен чабылекейдин дос болуп калышы ошондон улам болуптур дешет.